жахилиядагы кадамдар. Кыргызда айткандай, караңгы элге капырдагы молдо. Эгер адам акыйкатты билбесе, жеп ичип күнүмдүк турмуш менен алек болуп жүрө бере турган болсо, өзүнүн динине, келечегине, акыретине бара турган жолду аныктап тактабаса, ошол жактан бир убактынан насип кылып бөлбөсө, акырындап адам билген нерсесин унутуп, бараткан жолунан адашып, акыйкатты билбей, баардык нерсени аралаштырып адашып кетет, Алла сактасын. Ошон үчүн адам бул дүйнөдө да жашаш үчүн эмгек кылып, чуркап, аракет кылгандай эле түбөлүктүү бара турган жагына дагы кам көрүп, жакындап бараткан жагына кадамды тосуучу, үзүп салуучу, ошол жолдон тайдырып салуучу жолдорду билиш керек. Адам өткөндөрдөн сабак алыш керек. Мына бул бизге чейин канча деген, нечен деген доор кылымдар өттү. 50 жылда эл жаңырып, 100 жылда жер жаңырып. Бирок канча деген адамдарды кайдыгерликтин айынан, илимден жүз буруп, акыйкатты билбей, Алла сактасын, караңгылыкта өтүп кетти. Адамга шылтоо жок. Айрыкча азыркы заманда мүмкүнчүлүк бар. Мындай илим алууга, угууга мурункудордо азыркыдай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ошон үчүн биз бул күндөргө да суралабыз.